25 бөлүм. Шемуэль көз жумду. Бардык ысырайылдыктар чогулуп, аза күтүп ыйлашты. Аны өз жери Рамага коюшту. Дөөт турду да Паран чөлүнө жөнөдү. Маундо бир киши жашачу. Анын Кармелде кой короосу бар болчу. Ал абдан бай адам эле. Анын 3000 кою, 1000 эчкиси бар болчу. Ал Кармелде койлорун кыркып жаткан. Ал кишинин аты Набал, ал эми аялынын аты Абигейл эле. Ал аял өтө акылдуу, ажарлуу, ал эми күйөөсү катаал, каардуу киши болчу. Ал Калеб тукумунан эле. Дөөт чөлдөн Набалдын кой кыркып жатканын укту. Ошондо Дөөт 10 уланды мындай деп жөнөттү. Кармелге чыккыла да Набалга барып, менин атымдан ага салам айткыла. Ага мындай дегиле: сага сенин үй бүлөңө, сеникиндегинин баарына тынчтык болсун. Бүгүн мен сени кой кыркып жатат деп уктум. Малчыларың биз менен чогуу болушту. Биз аларды таарынткан жокпуз. Кармелде турушканда алардын эч нерсеси жоголгон жок. Кулдарыңан сура, алар сага айтып беришет. Сенин алдыңда менин уландарым ырайым тапсын. Анткени биз куттуу күнү келдик. Уулуң Дөөткө жана мына бул кулдарыңа көңүлүңдөн чыкканды бер. Дөөттүн кишилери Набалга келип, Дөөттүн атынан ушул сөздөрдү айтып, унчукпай туруп калышты. Дөөттүн кулдарына Набал мындай деп жооп берди: Дөөт ким экен? Жышайдын уулу ким экен? Азыр өз мырзасынан качкан кулдар көбөйдү. Кой кыркуучуларга даярдаган нанды, сууну, этти алып, кайдан келгени белгисиз кишилерге эле бере бермек белем. Дөөттүн кишилери барган жолу менен кайтып келишип, ушул сөздөрдүн баарын айтып беришти. Ошондо Дөөт өз кишилерине: ар бириңер кылычыңарды белиңерге байлангыла деди. Баары белине кылыч байлашты. Дөөт өзү да кылычын белине байлады. Дөөттүн артынан 400дөй киши жөнөдү. 200 болсо арабаларынын жанында калды. Набалдын аялы Абигейлге кулдарынын бири мындай деп билдирди: Дөөт биздин мырзабызга ээн талаадан элчилерин жөнөтүп, салам айттырды. Бирок мырзабыз аларга орой мамиле кылды. Ал кишилер бизге жакшы мамиле кылышчу, бизди таарынтышчу эмес. Биз талаада алардын жанында жүргөнүбүздө биздин эч нерсебиз жоголгон эмес. Алардын жанында мал багып жүргөнүбүздө күндүз да, түнкүсүн да, баардык убакта алар бизге чеп болчу. Эми сен ойлонуп көрүп, эмне кылуу керек экендигин чеч. Мырзабызга анын бүт үй бүлөсүнө коркунуч туулары айдан ачык. Ал болсо каардуу киши. Аны менен сүйлөшүү мүмкүн эмес. Ошондо Абигейл шашылыш түрдө 200 нан, 2 чанач шарап, союлуп бышырылган 5 кой, 5 ченем кургатылган дан, 100 таңгак мейиз, 200 таңгак анжыр алды да эшектерге жүктөдү. Анан кулдарына: силер менин алдыма түшкүлө, мен артыңардан барам деди. Бирок күйөөсү Набалга эч нерсе айткан жок. Аял тоонун боору менен эшек минип түшүп келе жатканда алдынан Дөөт жана анын кишилери чыкты. Аял аларга кезикти. Дөөт мындай деген эле: мен бул кишинин мал мүлкүн чөлдө бекер эле кайтарган экенмин. Анын эч нерсеси жоголгон жок, бирок ал жакшылыкка жамандык кылды. Эгер таңга чейин Набалдын бир эркегин тирүү калтырсам, Кудай Дөөттүн душмандарына эмне кылам десе, ошону кылсын. Андан да жаман кылсын. Абигейл Дөөттү көргөндө эшектен шашып түштү да Дөөттүн алдына 100 төмөндөп жыгылып таазим этти. Анан бутуна жыгылып мындай деди: күнөө менде болсун мырзам, күңүңдүн сүйлөөсүнө уруксаат эт, сөзүнө кулак сал. Мырзам бул каардуу кишиге, Набалга көңүл бурбасын. Анткени анын ысымы кандай болсо, өзү да ошондой. Анын аты Набал, акылсыз, атына жараша өзү да акылсыз. Мен сенин күңүң, сен жиберген кулдарды көргөн эмесмин. Ушул күндө мырзам, Теңир тирүү, сенин жаның тирүү. Теңир сенин кан төгүүңө, өз колуң менен өч алууңа жол бербейт. Душмандарың жана мырзама жамандык ойлогондордун баардыгы Набалга окшоп калсын. Мына бул тартууну мырзама кызмат кылган жаш уландарга берүү үчүн күңүң мырзама алып келди. Күңүңдүн күнөөсүн кечир. Теңир менин мырзамдын тукумун сөзсүз бекемдейт. Анткени менин мырзам Теңирдин согуштарын жүргүзөт. Өмүрүң өткөнчө сенден жамандык табылбасын. Эгер кимдир бирөө сенин артыңдан түшүп, сени өлтүргүсү келсе, анда мырзамдын жаны Кудай Теңиринин колунда.
Ал эми душмандарыңдын жанын ал салмоордогу таш сыяктуу ыргытат. Теңир мырзама айткан жакшылыкты кылганда, сени Ысрайылга жол башчы койгондо, курулай кан төкпөгөндүгүң үчүн, өзүңдү өч алуудан сактаганың үчүн мырзамдын абийири айыптабайт, тынчсызданбайт. Теңир мырзама жакшылык кылат. Ошондо күңүңдү эстейсиң. Дөөт Абигейлге мындай деди: ушул күнү сени мага кезигүүгө жиберген Ысрайылдын Кудай Теңирине даңк. Азыр менин кан төгүүмө жана өзүм үчүн өч алуума жол бербегениң үчүн Кудай акылыңа береке берсин, сага батасын берсин. Мени сага жамандык жасоодон сактап калган Ысрайылдын Кудай Теңири тирүү. Сен шашылыш келип мага жолукпаганыңда таңга чейин Навалдын бир да эркегин тирүү калтырмак эмесмин. Дөөт анын алып келгенин колунан алып: үйүңө тынчтык менен кете бер, мен сени сыйлап айтканыңды уктум деди. Абигейл Навалга келсе, анын үйүндө падышаныкындай той болуп жатыптыр. Навалдын көңүлү шат экен, ал абдан мас эле. Аялы ага таңга чейин эч нерсе айткан жок. Эртең менен Навалдын масы тараганда, аялы ага болгон окуяны айтып берди. Ошондо анын жүрөк оорусу кармап, таштай катып калды. 10 күндөн кийин Теңир Навалды өлтүрдү. Ал өлдү. Дөөт Навалдын өлгөнүн угуп мындай деди: Теңирге даңк. Мени шылдың кылган үчүн ал Навалдын жазасын берди. Өз кулун жамандыктан сактады. Теңир Навалдын жамандыгын өз башына салды. Дөөт Абигейлди аялдыкка алаарын айттырганы киши жиберди. Дөөттүн кулдары Кармелге келип, Абигейлге Дөөт сени өзүнө аялдыкка алуу үчүн бизди сага жиберди деп айтышты. Ал ордунан турду да, жерге чейин ийилип таазим кылып, мырзамдын кулдарынын бутун жууп, кызматчы болууга күңүң даяр деди. Анан Абигейл шашылыш түрдө даярданып, эшекке минди. 5 кызматчы кыз аны узатып барды. Ал Дөөттүн элчилеринин артынан кетти. Ал Дөөттүн аялы болду. Дөөт Израилдик Акинаамды да алды. Экөө анын аялы болушту. Шабыл болсо кызы Михалды, Дөөттүн аялын Галимдик Лаиштин уулу Палтиелге берди.